Саламатсыздар урматтуу ата энелер, урматтуу мугалимдер. Биздин мугалимдердин жаш экендиги тууралуу көп сын пикирлерди угабыз. Жап-жаш балдарды жөнөтүп коюшту деп. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Ушул убакка чейин биздин ийгиликтерди кылган агайлар бүт 18, 19, 20 жаштагы балдар. Мисалы үчүн быйыл республикадан 1-2 орунду чыгарган, ОРТден алтын сертификат алган окуучуларды даярдагандар 20, 21, 22 жаштагы балдар. Эгерде мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, мугалимдигимдин 2-жылында областтык олимпиададан 4 биринчилик чыгаргам. 4-жылында республикадан окуучуларым орун алган. 5-жылында республикадан 2 биринчи орун алган. 6-жыл мугалимдик кесибимде дүйнөлүк окуучудан окуучум коло медаль алып келген. Эми биз региондорго көп мугалимдерди жөнөтөбүз. Барганда ушул сын пикирди айтышат. Мугалимдер жаш экен, тажрыйбалуу мугалимдерди жөнөтпөйт беле деп бир нерсе айткым келет. 40 жылдык мугалимдерге кайрылгым келет. 20 жылдык мугалимдерге кайрылгым келет. Ушунча жыл мугалим болуп иштедиңиз. Канча окуучуңуз республикалык олимпиададан орун алды? Канча окуучуңуз областка өттү? Канча окуучуңуз райондон алды? Канча окуучуңуз алтын тамга, алтын сертификат алды? Бир окуучуңуз дүйнөлүк олимпиададан орун алды. Ошол себептен тажрыйба деген сөздү ташташыңарды өтүнөм. Окуучунун билим, мугалимдин иш тажрыйбасын эмес, канча жылдык тажрыйбасын эмес, анын билим сапатына, анын түшүндүрүү методикасына, анын жыйынтыктарына карагыла.